Кыргыздын кыран ырчыларынын бири кайсы доордо кандай гана ыр чыгарбасын бардыгы хитке айланган Бекборбиев жакында Москва шаарындагы Боордош Тороско барып, концерт коюп келгендигин Facebook баракчасына жазып чыкты. Facebook баракчасындагы концертинде кыргыз кыз-жигиттер Бекмырзаны ушунчалык жылуу кабыл алгандыгы, анын ырларына бийлеп жаткандыгын көрүүгө болот. Жакында Бекборбиев массалык маалымат каражаттарына берген маегинде акыркы 3-4 жылдан бери анын чыгармачылыгына бут тосуулар болуп, жеке концертин берейин десе концерт коюучу залды бербей, телеге радио чыгууга да бут тосконун айтып чыкты. Чындыгында жыл сайын концерт берчү Бекмырзанын акыркы жылдары анын жеке концерти болбой калган. Анын чыгармачылыгына бут тосуп жаткандардын себеби өткөн бийликти сымдап, коомдогу жагымсыз көрүнүштөрдү ачык айтып, өз позициясын билдиргенинен улам дейт ырчы. Мен кыргыздын жараны болгондуктан эч качан коомдогу болуп жаткан көйгөйлөргө көз жума албайм дейт. Мындан соң мага каршы президенттин аппараты бүтүндөй өкмөт бут тосуп иштей башташты деп билдирди. Ал мен бийликке ар дайым тургудай саясий серепчи эмесмин. Чыгармачылык убакытты талап кылат. Убактым да жок. Бирок улуттук баалуулуктарга коркунуч келсе, чыгармачыл эркин адам катары калыс оюмду билдирип туруу милдетим деп билем. Азыркы бийлик дагы мурдагылардай каталарды кетирсе, анда сөзсүз реакция кылам. Четте карап тура албайм. Мени коргоп калар бизнесим жок. Мамлекеттик кызматта эмесмин. Элге аздыр көптүр кадырым бар. Мен азыр айтпасам кийин абышка болуп өткөн өмүргө көз чаптырганда өзүмдү кечирбей коерум шексиз. Бекборбиев эгерде Атамбаев аны тоюна чакырса, гонорарын төлөп берсе барып ырдай берем. Бирок ал өзү деле жакшы ырдайт. Мени чакыраарына күмөнүм бар деди. Учурдагы бийликтин жакшы иштеп жаткандыгына ыраазы экенин билдирди. Акыркы убактарда телерадиого чыкпаса да Бекборбиев социалдык желелердин активдүү колдонуучусу. Андыктан анын ар бир жаңы клибин, жаңы чыккан ырларын, атүгүл тексттеринен бери коомчулуктун сынына коюп, өзүнүн популярдуулугун жогото элек. Булак заман кейжи.